Польшада экинчи дүйнөлүк согуш мезгилине таандык советтик учак учкучтары менен табылды. Анын калдыктары көп жылдар бою Висла куймасынын астында жаткан. Азыр аба ырайына байланыштуу дарыядагы суунун көлөмү азайгандыктан учактын бөлүктөрүн чыгаруу жеңилирээк болот. Металлодетектор абдан күчтүү сигнал берди. Биз эми мындагы тереңдикти аныкташыбыз керек. Жакынкы аймактагы жашоочулар мындагы учактын калдыктары тууралуу буга чейин эле билишкенин айтышат. Аларды бир нече ирет изилдеп көрүүгө аракет кылышкан, бирок бир да жолу казып ала алышкан эмес. Себеби өтө тереңдикте жайгашкан. Эми көрүп тургандай эле учакты чыгаруу бир аз жеңилдейди окшойт. Учак согуш маалында атып түшүрүлгөн. Кыйроодо ал бир топ бөлүктөргө бөлүнүп кеткен. Азыр адистер учактын кыймылдаткычын жана кабинанын бөлүктөрүн табышты. Азыр гана учактын кабинасын казып алдык. Анда учкучтун калдыктары да бар экен. Мүмкүн болушунча акырындык менен чыгарууга аракет кылып жатабыз. Табылга тууралуу Орусия элчилигине кабарлайбыз. Адистер учакты согуштун акыркы жылдарында атылган деп болжолдошууда. Ал кезде немец аскерлери бул аймак аркылуу Берлинди көздөй чегинип баштаган. Учак чалгындоого чыккан маалда кыйраган. Андагы жазууларга караганда бул советтик учак экени анык. Учкучтар үчүн тигилген кийимдер жана бут кийим, учкучтагы октор баары 1943 жылы чыгарылган. Ойлошумча ал 1945 жылы январь айларында атып түшүрүлгөн. Учактын калган калдыктарын оор техниканын жардамында чыгарышат. Үлгүсү кийинчерээк экспертиза иштеринен кийин маалым болот. Учурда адистер учкучтардын өздүгүн тактоого аракет кылып жатышат. Немец аскерлери менен салгылашууда Польшанын аймагында 600 миңге жакын совет аскерлери каза болгон.